Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар. Бүгүн сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн ушу ар тармактан баарыңыздарды чакырып, сый көрсөтүп, ушундай көңүл буралы дедик. Ар тармактын өкүлдөрү барсыздар. Ошол майрамыңыздар менен куттуктап, кичине сиздерге көңүл буруп, баарлашып кетели деген максатта. Эч кандай саясат жок. Сиздерге даярдап койгон белектерибиз бар эле. Биринчи жакшы самалдыктан баштасак, ошо белектерибизди тапшырып коюп, андан кийин анан баарлашууга өтсөк. Уруксат берсеңиздер. Алымбек кызы Гүлмайрам. Tuğulgan günümüzde bugün buna tuğulgan günüge olsun, sizde daima iyilikler olsun, şu böyle daima kuvvet veriniz. 7. Mart günü şu daima iki bayram, bir bayramda tekesiz, erken 8, 3. bayramda daima Алиярова Гульчихра Абдыганыевна. Пронова Машура Равшанова. Дегенбаева Гульнара Розбаева. Есеналиева Асель Исмановна. Жолдошбекова Дилярамхан Мусаевна. Жумагулова Азия Азбекова. Исмаилова Азизакан Айтибаевна. Акенова Сайха Ишенбаевна. Маджакипова Эльвира Абджалиевна. Николаева Ольга Ивановна. Окушева Гульжан Молдауловна.
Сағынбаева Гүлсара Абдулдаевна. Сабдыкова Бақтыгүл Шүкірбековна. Семирейко Айзат Майданбаевна. Тағаева Ташгүл. Урманбетова Бүгия Асанақуновна. Усупбаева Мақсат Мустафаевна. Эшенқұлова Жылыздүгүл Саматовна. Урматтуу айымдар, мен бүгін сіздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгін өзгөчө күн, жаз, аял, өмүр, булар керемет тартуулаган түшүнүктөр. Сіздерди куттуктоо үчүн биз аябай ойлондук, толкундандык, сөздөрдү издедик, кандай сыйлыктар менен сыйласак болот деп бир топ ойлондук дегендей. Аял затынын улуулугу, сулуулугу жана кубаттуулугу чексиз. Аял өзү деген сөз өзү ыйык, жакшы билесиздер, билебиз баарыбыз. Жаз, бүгүн жаздагы мезгили келип турган убак, өзү бул тирүүлүк, жандануу дегендей. Бирок жаз эмес, үйүбүздүн түбөлүктүү жылуулугу сиздер, апалар, айымдар, эжелер, карындаштар, сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен дагы бир жолу куттуктаймын сиздерди. Бүгүн биз апаларыбызды, эже карындаштарды, анын ичинде кесиптештерди, сүйгөн өмүрлүк жарыбызды, анан таттуу кыз балдарыбызды куттуктап жатабыз. Бул дүйнөдө аялдардын ордун жана эмгегин эч нерсе менен салыштырып болбойт. Мурунку доорлордон бери эле адамзат жашоосундагы эң жакшы нерселер аял затынын дарегине багышталган. Эненин таманын алды бейиш деп айтылат. Энелер жөнүндө көбүрөөк сөз кылгыбыз келип турат. Мен апамдын бардык үмүт тилегин канчалык деңгээлде актай алдым, же актай албадым. Бул ой сана мени бүгүнкү күнгө чейин ойго салат. Энем бул өмүрдө тагдыр мени бирде бийиктикке чыгарып, бирде тайгаланткан учурда баарын жүрөгүндө катып, бар тилегин мага арнап жүрдү го деп ойлоймун. Алтын апаларыбызды эстесек, албетте көзүбүзгө жаш келет бүгүнкү күнгө чейин. Эч качан энелердин көз жашы төгүлбөй, мээримдүү жүзүнөн бакыттын нуру чачып жүрө берсин демекчимин. Сиздер баарыңыздар энесиздер, муну жакшы түшүнөсүздөр. Чындыгында ата деген сөз айылга таандык, апа деген сөз ааламга таандык деп коет. Сиздердин эне деген сөз чыкканда биз бардыгыбыз адамзат бул ааламга таандык экенин билебиз. Эненин сүйүүсүндө чек жок. Эне сүтү менен бүткүл адамзат жана жан жаныбарлардын баары эне сүтү менен азыктанат, эне сүтү менен өсөт. Ошондуктан энелер абдан бийик. Ошондуктан биз жашоону сүйүүгө мажбурбуз деп Максим Горький айткандай, эне сүтүн актоо өмүр бою баарыбыз үчүн мейли аялбы эркекпи кутулгус карыз негизи.
Бүгүнкү майрамдык жолугушууга өтө тандалган адамдарды чакырдык. Абдан ойлондук. Мен жана башында да айтып кеттим. Ар кыл тармактан болушсун дедик. Тандалма болбосун дедик. Тааныш билиштик кылбасын дедик. Ушинтип тандап алдык. Араңыздарда китепканачы бар, ветеринар бар, почта кызматкери бар, троллейбустун айдоочусу бар, техник, крановщик, сварщик болуп иштеген эже бар, куткаруучу, ишкер, социалдык кызматкер, мугалим, акушер, фельдшер жана өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылган атайын органдарда иштеген айымдар да бар. Бирөөңүздөр да мамлекеттик чиновник эмессиздер. Бүгүнкү убакта ошентип эл арасында кадыр баркка ээ болгон, өз кесибинин мыкты кызматкер айымдары чакырылды. Мен көбүрөөк карапайым калкты колдосом деймин. Карапайым калкка басым жасагым келет. Урматтуу апалар, эже карындаштар, баарыңыздар мактоого жана сыймыктанууга татыктуусуздар. Адал эмгектин, таза мээнеттин акыбети сөзсүз кайтат. Андыктан ишиңиздерде ийгиликтерди, бекем ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Энелер гана өзүнүн балдарына эң биринчи кадамдарынан тартып, мыкты адамдык сапаттарды бере алат. Эгерде балдарыбыз үй бүлөдө жакшы тарбия алса, улууларга, анын ичинде өзүнүн ата-энесине урмат көрсөтүүнү, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн тырышып ак ниет иштөөнү үйрөнсө, мындан коом утушка гана ээ болобуз. Үй бүлөңүздөрдүн алдында ар дайым бар болуңуздар, ажарлуу жүзүңүздөрдөн кубанычтын нуру төгүлүп турсун. Сиздерге бекем ден соолук, берекелүү узун өмүр каалаймын. Менин бүгүнкү максатым сиздер менен жакындан баарлашып, ой пикир алмашуу гана болчу. Анда эмесе биринчи сөздү Тагаева Ташбү эжебизге берсем дейм. Эже 26 жылдык мугалимдик кесипке таянып, үй бүлөлүк жетим жана кароосуз калган балдар үчүн жетим балдар үйүн ачкан экенсиз. Андан 21 баланы татыктуу тарбиялап, анын ичинен 11 баланы балакатка жеткизип, 5 жогорку жана 6 атайын орто окуу жайларынан билим алып, бирөө кызыл диплом менен аяктап, өз алдынча үй бүлө куруп иштеп кетишкен экен. Ошондуктан сөз сизде. Биз ушул жерге келгендер көмүскө деле катчубуз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз бардыгыбыз. Үй бүлөңүзгө ушу жаман сөздөн сактап, жаман көздөн сактап, жамандыктар адашып, жакшылыктар жанашып турсун. Эң сүйүктүү президентибиз болуп турасыз. Бар жокко көңүл бөлүп атасыз. Рахмат, ыраазым. Мен Өзгөн районунан 2005 жылы ушул жетим балдарды жолдошум экөөбүз уюштурдук. Анын себеби 2 трендей балам уда өтүп кетти кырсыктардан. Ошол балдарымдын 6 баласы калды. Ошол 6 баласынын нары сүйрөп, бери сүйрөп жүргөнүбүздө Накен Касиев губернатор экен. Жакшы кишилер да көп экен арабызда. Ушул киши айтты, сиз ушу балдар үйүн уюштуруңуздар дегенде, биз Абышкам экөөбүз балдар үйүн уюштурдук. Сиз айткандай 27 баланы багып чоңойттум. 7-өсү 2 жыл, 1 жыл болуп кайра алып кетишти. Onun университет, институт, коллеж, училище өздөрүнүн билимине жараша бүтүрүп, үйлөгөнүн үйлөп, жайлаган жайлап, кыздар турмушка берип, азыр асты 3 балалы болуп калды, иштеп жатышат. Ушул бүгүн эми 8 март кыздардын баардыгына ушу жакшылыкты, заманыбыздын тынччылыгын, ушу майрам күнүңүздөр менен куттуктайм, сиңдилерим. Мына кыздардын баардыгын куттуктайм, жамандык күн болбосун. Сизге дайыма жакшылыкты каалайм. Тили чыккан эле балдар сизде отурат азыр. Мага канчасы пата берди. Айылымдагылар. Сизге салым айтты. Ушул президентибиз аман болсун, сак болсун. Жанында мынандай жигиттер болсун. Коругандары да сак кармап жүрсүн деди. Сизге өмүр тилейбиз, өмүр. Ушу Кыргызстаныбыз мындан ары оңолот деген ойдобуз, бардыгыбыз. Рахмат, айланып кетейин. Ишиңе ийгилик, дайыма ийгилик. Рахмат эже. Жамандыктан эле Кудай сактасын. Тилегенибиз ушул. Рахмат эже. Кудай
Құдай күч қуат берсин, Құдай өзі жардам берсин. Біз дағы көңіл сыртында қалтырбайбыз, сізге жардам беребиз. Мен балдарға тапшырма берем, бүгінде маштап жардам беребиз. Кейінгі сөзді ең көп балалуу эжекебиз Гүлнара Орозбаевнаға берсек, Гүлнара эже Кыргыз элин башкарган улуу курманжандатканын тыбырасы 5-чи муундағы урпагы болот. Ош шаарындагы Терешков атындагы мектеп интернатында 9 жашынан тартып тарбияланган, ишкерлик менен ийгиликтүү алектенип 1997 жылы Ысык Көл облусунун Түп районунда жеке менчик үй бүлө балдар үйүн ачкан, өзү Ысык Көлгө турмушка чыккан. Аталган мезгил ичинде балдар үйүндө ар кандай улуттагы жана ар башка диндеги ата энеси жок, ошондой эле кароосуз калган 154 бала өз үй бүлөсүндө түнөк табышкан. 154 балама. Гүлнара Орозбаевнанын мээрими жана камкордугу менен балдар ушул турмушта өз ордуларын табышкан. 95 бала жогорку билимге ээ, 2 илимий талапкер, 26 бала бүгүнкү күндө Россиянын эң жогорку окуу жайларында окуп жүрүшөт. 52 бала интеграция жолу менен өз үй бүлөлөрү менен биригишкен. Анда эмесе сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен ушул бүгүнкү мааракебизде сизге чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени сиз деген ушул жерде жөнөкөй аялдарды, жөнөкөй энелерди ушул жерде көдөнүндө арлыктуу сактаган энелерди чогултуп отурасыз. Ошол биздин энелерибиздин батасын алып отурасыз. Рахмат сизге. Мен ушул айткым келет. Ушул сиз чындыгында айтканда ошол ийгиликке жеткеним дагы сиздин дагы кошумуңуз бар. Анткени сиз деген депутат болгон кезиңизде бизге көп келип, ошол балдарга акыл айтып, баарын жанагындай спортко үгүттөгөн сиз болчусуз. Сиз аны унутуп калсаңыз керек. Бирок биздин балдарыбыз баары тең эстеп, анан ошо кечинде мага айткан болчу. Ушинтип майрамга чакырып атат десе, балдарыбыздын баары тең аябай ыраазы болушуп, ошол жерде батасын берип жиберишти мени. Ошо сиздерге чоң рахмат. Мына балдар биздин келечегибиз. Ушул аялзат эне азыркы учурда дүйнөнүн бешигин тербетип турат. Ошон үчүн сиз ушул бизди сыйлап атканыбызга, анан ушул жер энебиз дагы биз эне катары ушу согуштун үнүн тыңшабагысын деп бизди ушул башкарып атканыңызга, бизди ушу коргоп атканыңызга мен аябай ыраазычылыгымды айтам. Энелик батамды берип атам. Мындан ары дагы сиз ушул бизди ушинтип чогултуп, ушинтип бизди көтөрмөлөп турганыңызга биз дагы эле салымыбызды Кыргызстанга салганга аракетибизди жумшайбыз. Мен ойлойм, бизди ушул азыр жөнөкөй аялдарды көрүп, жаш муундарыбыз, жаштарыбыз, алар дагы ушинтип өзүнүн Кыргызстанга салымын салганга аракет кылат болуш керек дейм. Чоң рахмат, ден соолукта болуңуз. Биз дайыма жаныңыздабыз, колубуздан келишинче өзүбүздүн тармагыбызда, өзүбүздүн жумушубузду аткарганга аракет кылып жүрө берели. Рахмат. Рахмат, сизге да рахмат. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун дайыма. Кийинки сөздү Усупбаева Максат Мустапаевнага берели. 2005 жылдан бери мал доктурлук кызматында үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Жалпы 26 жылдык эмгек тажрыйбасында мыкты ветеринар катары таанылган. Сөз сизден да. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, ошо мен бүгүнкү кечеге катышканым үчүн аябай толкунданып турам. Мен деле ушуну күткөн эмесмин. Чын айтканда элибизге, журтубузга аманчылык берсин. Ушу бизди эстеп, ушу эмеге
чыгарып койгонуңузга чоң рахмат. Эми мен өзүмдүн Ысыккөл ошол айылдын кызы, ошол айылдын эле келин, өзүмдүн Жете Үз районумду ошол мал чарбасы боюнча жакшы эмгектенип келатам. Скутер мотоцикл берген, мотоцикл унаасы менен тоо таштарга чыгам. Кайсыл убакта оору чыкты деген жерде мен ошол жерде болуп турам. Эми аны эптеп тээп үйрөнүп алдык. Анда менде деле эчтеме жок, жыгылып коюп алына да үйрөнүш керек болуп калды. Ошол мал чарбасын өнүктүрүп өстүрөйүн, ошол айылга бир аз болсо да салымымды кошуп, малды өндүрүп өстүрүп кетейин эле деген